Достор, ассаламу алейкум, кандайсыздар? Өтө сонун бир айылда жери 8 сотук болгон ушул 2 этаж 6 бөлмөдөн турган үй сатылат. Жана айтып өттүм, жери 8 сотук. Кызыл китеп бар. Закон түрүндө сразу өткөрүп берет. Бул 2 этаж үйдүн көчө тараптан көрүнүшү. Бул айылда мектеп, садик, магазин, бүт бардыгы бар экен. Көчөлөрү дагы шагыл, чаңыбайт. Свет, суу боюнча маселе жаралбайт. Ош Өзгөн трассасына 150 метр туугандар. Эми сиздерге мен жол тарапка чыгып, жакшылап келүү жолдорун түшүндүрөйүн. Каерде экен деп уже кызыгып баштадыңыздар, а? Достор, мен турган жер бул 30 адыр тарапта жайгашкан Тойчу айылында турам. Шаар жактан келгенде 30 адырдын центринен өтүп, Куршап тарапка бир аз эле жүрсөңүздөр, Ош Өзгөн трассасынын сол тарабында Тойчу айылын көрө аласыздар. Ушул айылга кирип 150 метр жүрсөңүздөр, оң жактагы экинчи линияда сатылуучу үй жайгашкан. 150 метр ашып кетсе. Достор, келүү жолун түшүндүргөнчө үйгө келип калдым. Мен көрсөткөн дайректер боюнча жүрүп келе бересиздер. Бул жерден трасса деле көрүнүп турат, машиналар өтүп атат, Ош Өзгөн трассасы. Мектеп, садик, магазин бардыгы жакын. Көчө менен түшүп келсеңиздер, сол жакта ушул үйдү көрө аласыздар. Жери 8 сотук болгондо, кошунанын Песковок заборунан башталат граница. И келип туруп, кошунанын темир тосмосуна келип такалат. Көчө тарабы 20, ичкериге 40. 4 бурчтук квадратный болот, 8 сотук болгондо. И мына жакта 2 этаж үйү, 6 бөлмөдөн турат, кам кирпичкен, колонна сейсмопоисттары орнотулган, крыша жабылган. Фундаменттери да бийик. Өзү нолдон баштап салган үйлөрдүн бири экен. Так, жүрүңүздөр эмне, коро тарабына да бир өтөйлү. Дальше жүрсөңүздөр мына. Ол жер канал экен. Агын суу боюнча дагы Кудай буйруса маселе жаралбайт. Жап-жашыл болуп, тынч болуп турган кези. Байкаңыздарчы. Башым сонун тынч жер экен. Тойчу айылы деп коет. Мектеп менен садик жаң эле түштү. Балдарыңыздар жаң мектепке барып калат. Үч тарабында кошуналар бар. Бир тарабы көчө тарапта карайт. Айтайын дегеним, көчө тарапты эле тосуп койсуздар, болду, иш бүтөт. Күн ысып кетти, мына туугандар. Бул жак ошо көчө тарап, хозяин менен кошуна турат. Бул жакка мындай өтүп келсеңиздер, бул жагы ошо граница кошуналар менен. Бул жерде азыр жердин баасы өзү эле бир 2 миллион болот деп эси мага маалымат берди. Антан ошондой эске алып коюңуздар. Көрдүңүздөрбү? 2 этаж үй. Ичин көргөзбөй эле кой дейт эси. Кийин келип өзүңүздөр көрүп кетесиздер. Фундаменттери бийик, российский арматураларды колдонгонмун дейт. Айнектерден тосуп коюптур, эшиктерин, чтобы эч ким кирбеш үчүн. Ошол досторум. Баасына келе турган болсок, 50 миң долларга бааланды. Себеп дегенде бул жерде пустой участок өзү эле 2 миллион. 2 миллион амаз билинбеген менен 25 миң доллар болуп калат. 50 миң доллар деп тура бербейт. Түшүрүп берет. Дити ошо бир 45 миң долларга берет экен. 45 миң доллар болгондо бир 4 миллион болуп калат, 4 миллион, 3 миллион 950 ушундай болуп калат примерно. Сүйлөшөсүздөр, эсинин номерин экранга жаздым. Эч кандай посредниги жок, эч кандай ортомчусу жок. Прямой хозяин менен сүйлөшүп аласыздар, Кудай буйруса. Мен болсо башка ишим кыла берейин. Силер аракетти кылып ушундай сонун үйдү колдон чарбаңыздар. И баса достор. Лайктан басып, дос, таныш, тууган, урук, группа бүт бар тарапка жибериңиздер. Мондой даяр үй издегендер азыркы учурда көп. И деп өкүнүп каласыздар азыр албасаңыздар.